Кече Бишкек Ош трассасында катталган жол кырсыгы 5 адамдын өмүрүн алды. Дагы 7 киши түрдүү жаракат алып ооруканада. Анда жеңил машина менен жүк ташуучу Хова унаасы кагылышып, 3 чоң киши жана 2 наристе каза тапкан. Хова унаасындагы 2 адам эч кандай жаракат алган эмес. Бул Бишкек Ош жолундагы бир айдын ичиндеги 3-чү оор кырсык болуп турат. 27 августта 2 унаа кагылышып, кесепетинен 9 жаран каза тапкан. Анда бир үй бүлө мүчөлөрү, анын ичинде 2 ымыркайларына абыт кеткен. Экинчи унаадагы 5 жашар бала ыргып кетип аман калып, ата энеси жана 2 байкеси да ошол жерден жан берген. Учурда кырсыктан аман калган 5 жашар Арсен ооруканада. Буту 3 жеринен сынып кеткендиктен дагы операция болот. Дарыгерлердин айтымында өтө оор абалда келген. Азыр абалы жакшырып, бир аз сүйлөп калган. Наристени атасынын эжелери менен тайенеси карап жатат. Айтымдарында андан башка да мектеп жашындагы 2 эжеси да жетим калды. Аякта 5 өтөн каза болуптур. Бияктан 4 өтөн каза болду. Жаңысы жанагы кичинекей неберем калды. 4-5 жашта болчу. Анан башка эмне бар тең көз өтүп кеткенден кийин кимден эмнени көрөбүз. Анан ойлогонубуз эле бул Кудайдан тилегеним жолдо жүргөн шофёрлор водительдер баары кызы деле баласы деле баары тең эле машина айдап калбады. Эти ушундай кырсыктардан сак болуп, мага окшогон энелер аталарын сыстатпай, мындай балдардын баарын жетим калтырбай, кичине жолдо жүргөн эрежесин сактап, этияттап жүрсө деген эле тилегим. Мага окшогон далай бар да, мынтип ыйлаган, сыстагандар. Дагы бир авария 24 августта болгон. Таш көмүр шаарында унаа оодарылып күйүп кетип 4 адам көз жумган. Алдын ала маалыматтар боюнча катуу ылдамдыкта келе жаткан айдоочу рулду башкара албай, жолдун четине чыгып кеткен. Мындан сырткары өткөн эле жуманы ала турган болсок, республика боюнча 8 адам жол кырсыгынан каза тапты. Деген менен статистикага таянсак, жол кырсыктары азайып жатыптыр. Өткөн жылдын 8 айында 4418 авария катталса, быйыл 1000ге азайган. Быйыл 8 ай ичинде 3367 жол кырсыгы катталды. Бул 16,9% төмөн былтыркыга салыштырмалуу. Каза болгондордун саны былтыр 680 болсо, быйыл 567. Бул 16,6% төмөн. 5 кишиден өйдө каза болуп, жаракат алган оор жол кырсыктары бир айдын ичинде бир 2 факт жол кырсыгы катталып кетти. Адистердин айтымында мындай авариялар көбүнесе айдоочулардын шашып айдаганынан жана жолдордун начардыгынан келип чыгат. Патрулдук милиция айдоочуларды жол эрежесин сактоого чакырат. Белгиленген ылдамдыкта жүрүп, башкалардын жана өзүнүн коопсуздугун ойлоосу керек. Рахат Жаныбекова, Аскат Касымбеков, НТС.